Биз бүгүн виртуалдуу дүйнө деген темада сүйлөшүп жатабыз. Ошого жарашыктуу да биздин биринчи алгачкы коногубуз да бар. Психолог Назира Кубанычбек. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Кутман таң. Жакшы келип алдыңызбы? Жакшы келдик. Негизи ушул виртуалдуу дүйнө деген тема сизге кандай бир жакынбы? Ушул психолог катары ушул тема боюнча көп кардарлар келеби же кандайдыр бир негизи оюңуз кандай? Виртуалдык дүйнө азыркы учурда биздин жашообузга өтө терең сиңип кирди. Бул эми бир жагынан технологиянын өнүккөндүгү, албетте. Бирок баягы көпчүлүк билгендей эле ар нерседе плюстары болот, минустары болот. Бул технологиянын өнүккөндүгү менен биз көп артыкчылыктарды дагы алып атабыз, көрүп атабыз. Жашообузда көптөгөн жеңилдиктерди пайда кылуу менен бирге, ошондой эле кемчиликтерин дагы көрүп турабыз. Ошол жөнүндө сөз кыла турган болсок, анда негизинен бул жана кемчиликтерин айта кете турган болсок, адамдардын чексиз баягы убакыттын чектөөсүн билбестен ошого кирип кетип, анан кийин ошондон улам алардын жашоо образдарына болгон залакасы же болбосо ден соолуктарына, психикасына болгон залакалары бар. Аны баарыбыз билебиз. Булардын баары эмне себептен пайда болот деп сурай турган болсоңор, анда негизи адам ар бир нерсени колдонгондо ошол нерсенин, жана бардык нерсенин плюс минустары бар дебедикпи, ошол нерсенин конструктивдүү жагын гана колдонгонду үйрөнүшү керек да. Көпчүлүк учурда баягы жаңычылдык бир нерсе чыгып, баягы адамдар ошол анын жеңил жана ар кандай кесепеттерди туудура турган жагдарына ооп кетип, анан кийин ооп кеткенин дагы өздөрү сезбейт дагы, бирок бул баягы сазга бир нерсе малынгандай болуп, анан убакыт менен тереңдешип кете берет да. Кийин анан байкалганда же болбосо тегерек четиндеги адамдар байкап айтканда же болбосо жардам колун узатканда бир аз кечирээк болуп калышы мүмкүн болуп атат да. Негизи ошондон улам адамдар көбүрөөк кайрылат. Ал абалга түшүп калбаш үчүн кандай кеңештерибиз болот? Биринчиден, адамдын жашоосунда кандайдыр бир максаттар болуш керек. Узун мөөнөттүү максаттар, ал максаттарды кыска мөөнөттүү максаттарга бөлүп, ошондой жашоосунда керектүү, пайдалуу жана ал адамга кызыктуу болгон алектери болуш керек да. Эгерде бир боштук пайда болуп калган болсо, ал боштукту жанагындай жаман нерселер толтуруп коет да. Мындай сөз бар эмес, орусчада природа не терпит пустоты деген сөз бар да. Эгер бир жер бош болуп кала турган болсо, ал жерге сөзсүз түрдө бир нерсе келет, конот да. Көбүнесе бул жерде пайда алып келбеген, адамга тескерисинче зыяндуу нерселердин баары толтурулуп калат да. Ошондуктан ар дайым адам убактысын пландап, бош убакыт калтырбастан ал нерселерди кызыктуу, пайдалуу нерселер менен толтурганга аракет кылыш керек. Эгерде менин кызыгуум эмне дегенди билбесе, анда баягы изденүү процессин киргизиш керек да. Изденүү процесси бул өмүр бою жүргөн процесс да, ошондуктан азыр мисалы интернет айдырында соц тармактар айылганда актуалдуу. Анан көптөгөн адистер мындай деген ойлорун билдиришет да. Социалдык тармактар азыр балким көптөгөн адамдардын комплекстерин жабып, өзү каалаган бир образды тартып алышы мүмкүн, бирок ошону менен катар биз өзүбүздүн жан дүйнөбүздү жоготуп жатабыз деген ой пикирлер бар да. Бул көз караш, бул ой пикирге кандай карайсыз? Өзүбүздүн жан дүйнөбүздү чогултуп жатабыз. Жан дүйнө дегенде сөз жок, чогултуп жатабыз деген жер. Жоготуп жатабыз, жоготуп. Түшүнүктүү. Социалдык тармактар бул өзүнчө тема, виртуалдык дүйнөдө. Айтып кеткендей эле, бул социалдык тармактардын дагы көптөгөн бизге алып келген жеңилдиктери бар. Ошонун жанында эле карама каршы болгон жаман жактары да бар. Албетте, азыркы учурда адамдардын баарынын эле убакыттары чектелүү. Ошол учурда социалдык тармактар бизге баарлашууну же болбосо контакт түзүүнү оңойлоткон болсо, ошол эле кезекте жанакы ошо экранын аркасына отуруп алып эле өздөрүн
башкача образ түзүп алып, ошол образ менен жашаган адамдар дагы аз эмес да. Чындыгында эле бар өтө көп. Буга көбүнчө мисалы өзүнө ишеними төмөн болгон адамдар ушул жагынан көбүрөөк колдонушат да. Анан кийин мунун залакасы кандай болот да, баягы эми бул виртуалдык жашоо, чыныгы жашоону эч ким эч качан жоготпойт. Бирок ошол негизи чыныгы жашоодо ошол адаттарды, ошол сапаттарды өнүктүрүү менен алектениш керек да. Себеби дегенде тиги образга кирип кетсе, ошонун ичинде эле жашай берет, өзүнчө бир дүйнө болуп калат ал үчүн. Ал жерде ал адам өзүн жакшы сезет. Баягыдай карап турган, тегерегинде эч ким жок, баягы каалагандай жазат, каалагандай өзүн мындай касиеттер менен, ошо сапаттар менен көрсөтүүгө аракет кылат да. Кийин ошол дүйнөдө эле баягы өзүн ошол жерде жакшы сезген үчүн ошол дүйнөгө эле тартып калат да, жан дүйнөсү айтмакчы. Анын ордуна эмне кылыш керек? Жандуу, реалдуу дүйнөдө ошол сенде жок болгон, жакшы өнүкпөгөн сапаттарды аныктап, негизи баягы дагы эле өзүн таануу, өзүн изилдөө процесси бул жерде дагы актуалдуу. Ошол процессти баштатып, мен киммин? Кандай өзгөчөлүктөрүм бар, кандай сапаттарым бар, кандай артыкчылыктарым бар, кандай кемчиликтерим бар деген бир сары эсеп салып, анан кемчиликтерин жоюуга, артыкчылыктарын жакшы алардан пайдаланып, жана аларды арттырууга багытташ керек да, өзүнүн энергиясын, убактысын. Ошондо анан баягы белгилүү бир мөөнөттөн кийин албетте адам өзүн башка формада же болбосо жанагы виртуалдуу жашоодо өзүнө түзгөн образды чыныгы реалдуу жашоодо деле ошол образга жетиши толук мүмкүн. Ошондо сиз айткандай социалдык тармактардагы жанагы хейтерлер деген айтып койгон нерсе бар. Ошолор өзүнүн жан дүйнөдө, биздин негизги дүйнөдөгү өзүнүн кандайдыр бир жаман сезген, өзүнүн орусча айтканда неуверенно алып жүргөн адамдар деп эсептейсиз, Ошондо кандай кылыш керек? Аны жайгарып, биз ушу реалдуу дүйнөдө өзүбүздүн ички дүйнөбүздү толтурушубуз керек. Көбүрөөк өнүктүрүшүбүз керек. Ооба. Эми социалдык тармактардагы хейтерлер жөнүндө именно алар жөнүндө айтпайм, бирок негизи баягы ал хейтер деле болушу керек эмес да, сөзсүз түрдө. Алар болсо эмнеге андай кылышат? Бул жерде бир чети баягы өзүнө ишенбегендик болушу мүмкүн, болбошу да мүмкүн. Бирок адам баягындай терс эмоциялар менен, терс ошондой адамдарга болгон көз караштар менен толтурулгандыгы үчүн алар ошону гана өздөрүнөн чыгара алат. Андай иш менен алектенгендин ордуна позитивке караш керек да. Эгерде негатив толуп кеткен болсо, аны чыгарганга аракет кылыш керек. Муну мен кандайча позитив менен толтура алам деп ошого кайрылыш керек дагы. Анан өзүн позитив менен эгер толтурган болсо, анда башкалардын жашоосун карап алып, анан тем более аларга андай начар тарздеги комментарийлерди жазууга деле эч кандай мындай көңүлү деле болбойт, убактысы деле болбойт, дити деле барбайт да. Туура айтасыз. Ал эми бул нерсени көрүп өсүп келе жаткан биздин жаш муун бар да. Анан ошол нерсеге тиешелүү мындай суроо бергим келип турат да. Эми интернет айдынында азыр бир жазасын ала бере турчу же болбосо бир көзөмөлдөөчү мыйзам жок. Ар бири каалаган нерсесин жазат, адабийби, адабийсизби, туура эмес сөзүн бул баягы иргебей эле жазып калышты да. Анан бул нерсени жаш балдар көрүп атат, угуп атат дегендей. Анан кичинекей баягы 1-2 жаштагы балдар да жада калса смартфон кармап алып, баягы ата энелер ыйлабасын же болбосо башка бир себептер менен смартфонду мультикти көрө турчу деп берип койгон учурлар болот да. Бул нерсе негизи эле туура көрүнүшпү же болбосо кандайдыр бир момча жашка чейин тыюу салынат смартфон менен колдонууга деген бир мыйзам киргизиш керекпи? Же негизи эле сиздин оюңуз боюнча кандай ушул нерсени чечиш керек? Менин оюмча, бул суроо өтө мындай чечилүүсү бир аз татаал болгон суроо. Себеби дегенде чектөө эмес, мен колдонуп болбойт деген бир
закон киргизүү менимче мүмкүн эмес. Кирген күндө дагы буну текшерүү, контролдоо кимдин колунда болот жана кантип жасалат, ал жагы өтө шектүү. Бир гана ата-эне, менимче ата-эне билиши керек да ошонун артыкчылык жана кемчиликтерин. Эмне учурда, кайсыл учурда колдонуш керек, кайсыл учурда колдонбош керек, балдарга кичинекейинен ошону көрсөтүш керек да, үйрөтүш керек. Жана менимче күнүмдүк колдонууда белгилүү бир чектелүү убакыт берилиш керек. Күнүнө жарым саат, күнүнө 1 саат дегендей. Анан кийин ата-энелерге мен айтып кетет элем, негизи балдарга бул сыяктуу смартфон же болбосо ошо компьютер оюндарына өтө көндүрбөш үчүн балдар менен дайыма алектенип туруш керек. Алар менен дайыма контактта болуп туруш керек да. Мен жана айтып кетпедимби? Бош бир нерсе болуп калса эле адамдын жашоосунда ошол жерде башка ошондой терс нерселер толтуруп коет деп. Эми кичинекей балдар, аларга ата-эненин мээрими керек, ата-эненин ошо алар менен дайыма болуп тургандыгы, ата-эненин балдар менен баарлашуусу керек да. Себеби бул деген бала үчүн өтө маанилүү, анын жетилүүсү үчүн дагы өтө маанилүү. Андан сырткары дагы балдар ошону каалашат ата-энеден. Бирок ата-эне баягы убакыт тардыгынан же болбосо үйгө келип чарчагандыгынан уланбай сиз айткандай ыйлабасын деп же алаксып отурсун деп берип коюшат дагы, өздөрү эс алууда же болбосо үйдүн башка иштери менен алектенүүдө. Бирок ошол эле учурда ата-энелер көпчүлүгү буну билбестиктен кылышат да. Мен ойлобойм бул жаман ой менен депчи, билбегендиктен кылышат. Демек, балдар менен көбүрөөк бирге болуш керек. Чогуу отуруп чай ичиш керек, чогуу бир үй ишин кылып атканда дагы ага дагы бир нерсени берип коюп, же болбосо ошол эле сабагын болобу, же кандайдыр бир өзүнүн сүрөт тартуу иши болобу, ошону деле апанын жанында отуруп алып деле же болбосо чогуу контактта болуп ошолорду кылса болот да. Мисалы дүкөнгө чыкканда дагы чогуу чыгып, же болбосо кечкисин жатар алдында чогуу сейилдөөлөрдү өткөрүш керек. Баарлашуу, контакт көбүрөөк болуш керек. Ошондо бала өзүн бош сезбейт, өзүн жалгыз калганын сезбейт дагы. Анан ошол дайыма контакт болуп турган соң бул дагы бүгүн эмне болду билесиңби, эртең мен мындай кылайын деп жатам деп дагы бала дагы ата-эне менен көбүрөөк бөлүшөт дагы, жанагындай нерселерге көңүл азыраак бурулат. Эң сонун. Ал эми эфирдагы билимдей өтүп кетип атыркы суроо кылалы. Мындай суроо болсун. Сиз өзүңүз интернет колдонуучу катары канча убакытты бөлөсүз бир күндө интернетке? Негизи эле социалдык тармактарга, ушул техникага. Анан негизинде канча убакыт бөлүнүш керек деп ойлойсуз өзүңүздүн профессионалдуу бир жыйынтыгыңызды бериңизчи? Эми менимче бул бир күндө ким канча убакыт бөлүшү керек, бул ар бир адамдын ушул таптагы баягы аркалаган ишине байланыштуу деп эсептеймин. Себеби дегенде көп учурдагы көп иштер ошол социалдык тармактарга, интернетке байланыштуу болуп калгандыктан, бул жерде мен кескин түрдө мынча болушу керек деп айта албайм. Эгер өзүм тууралуу айта турган болсом, бир күндө 1 саат менен 2 сааттын ортосунда өзгөрүп турат. Болгону. Бигима азыр таң калып болуш керек, э? Орточо интернет менен жашайт бизде. Адамдар күнүндө 40% убакытын кетирет экен ушул телефонгочу. Эми сен жумушуңдагы байланыштуу болуп атпайбы? Жок, мен өзүм да айткан жокмун. Негизи орточо ушунда 40% экен. 1-2 саат аябай сонун убакыт экен, э? Эң сонун. Бирок 2 саат көптүк кылат, менимче 1 саат жетиштүү деп ойлойм. Жүрөгү жарылат антеңси. Кандай суроо болсун, негизи дагы бир суроо кылайынчы. Эгер сизде мүмкүнчүлүк болсо, интернетте жокко чыгарууга же болбосо калтырууга кандай кылмаксыз? Таптакыр жок кылып. Таптакыр жокко чыгарып. Таптакыр жокко чыгарып. Эгер сизде мүмкүнчүлүк ушул ачкыч болсо кандай кылмаксыз? Анда башка тармактар кандай болуп калат? Yani жашообуздун азыркы учурдагы бардык тармактарына кирди бул. Жок, эми кесилди, ошол нерсе сизде турат да азырчы. Кесилсе сонун болмок менимче. Адамдар кайрадан барып бири-бири менен кадимкидей баарлашып, жүздөшүп, көрүшүп. Ушун менен жыйынтыктай берсек болот. Үй бүлө чогуу отуруп, биргеликте тамак ичип, чай ичип.
ооба туура айтасыз. Азыр Шашпай отуруп чай ичишет эле да. дастаркан астында дагы смартфон болуп калып атпайбы? Ооба, отуруп алып, мынтип карап, же болбосо тиги жакта таштап койгон болсо тезирээк жооп мен кеттим, уруксат бериңиз деп коюп, анан 10 минут деп туруп кетип калышат, тияка чуркашат да. Баягы үй бүлөнүн дагы биргеликте отуруусуна дагы таасир берет, терс таасирин тийгизип атат. Эң сонун чоң рахмат сизге. Дагы да болсо келип туруңуз бизге, бөлүшүп психолог катары чоң бир жардам сөздөрдө бизге тиет. Андыктан күтөбүз сизди кайтадан эфирден. Чоң рахмат сиздерге. Сиздер биздерден алыстабаңыздар. Биз бүгүн виртуалдуу дүйнө деген темада сүйлөшүп жатабыз. Алдыда дагы сонун кызыктар бар.